Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Сиздердин алдыңыздардагы Toyota Camry 70 кузов 2018 жылкы 2.5 объем чисто японский автоунааны азыр тест драйв кылып, сиздерге кеңири обзор кылып тааныштырабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабастан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Анда кеттик. Я бисмиллахиррахманиррахим. Бул машина достор 31 000 пробег. Көрөтөсүздөр. Калганын видеонун акырына чейин көрүңүздөр, азыр айтабыз. Я бисмиллахиррахманиррахим. Шуна достор, видеону акырына чейин көрүп, биздин каналда биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, подписаться деген кнопканы басып, биздин каналда кошула кетишти унутпаңыздар. Азыр бул машинанын узун туурасы, канча аттын күчү бар, кандай комплектация, жана бул машинанын баасын кеңирирээк сиздерге алдыңкы 15 мүнөттө сиздерге тааныштырабыз. Шуна достор. 6 ступенчный автомат коробка достор. Бул 70 жылкы чисто японский Toyota Camry автоунаасы 2.5 бензин. Эске алып коюңуздар достор. Көпчүлүгү российский сборка болот. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Россияда бул российский менен муну мындай сравнить болбойт. Российский сборка менен японский сборканы аны Япониянын машинасын айдап, андан кийин российский сборканы айдап көргөн адам гана билбесе, башка көпчүлүгү отуруп алып туруп Россияда арзан дегендер айта берет алар. Японский сборка менен российский сборканын ат менен өтө айырмасы бар. Мунун комплектациясында, шумоизоляциясында, мунун качествосунда дагы өтө чоң айырмачылыктар бар. Андыктан достор, бул чисто японский автоунаа. Биз менен акырына чейин көрүңүздөр видеону. Кызыктын баары алдыда достор. Биз болсо сиздерге бир аз болсо да тест драйв кылып көрүңүздөйлү. Бул машинаны биз буюрса сиздерге кеңирээк тааныштырганга аракет кылабыз, колдон келишинче. Алиги орустардыкындай обзор кыла албасак дагы ошого аракет кылабыз. Сен кыргыз болгондон кыргызча обзор кылабыз. Бирок ошого сиздер көңүл буруп, туура түшүнүп, акырына чейин көрөсүздөр деген ойдобуз. Мына урматтуу достор, биз обзорду баштадык. Андыктан алдыңыздардагы дагы бир сере эскертип айтып өтөйүн. 2018 жылкы 2.5 бензин Toyota Camry японский сборка. Бул машинанын узундугу 4 метр 88 сантиметр, бийиктиги 1 метр 45,5 сантиметр. Көрөтөсүздөр. Дөңгөлөктөр болсо азыр сиздерге айта кетейин. 235 45 18 размерлери. Бул 70 кузов. Бул арка тарабынан көрүнүшү. Көрөтөсүздөр, аркасында парктроник датчик, камера задний вида, аркасында стоптору да аябай кооз башкача. Бул последний кузов камеранын Toyota Camry'нин последний кузову, акыркы кузову. Антон достор, бунда панорамный крыша, полный комплектация, родной краска, 31 000 пробег, бардыгы оригинал. Антон достор, мен сиздерге бир катар мунун сыртын тааныштырып айттым. Алды жагын көрөтөсүздөр, аябай өзгөчө, аябай сулуу, кооз автоунаа. Бардыгыңыздарга ушундай Camry'лерден мындан да жакшыларын алып миништи насип эткен болсун. Андыктан мен сиздерге азыр мунун капотун ачып, кандай движок турат, канча бензин ичет, антан азыр айтабыз. Мына достор, капотун ачтык. Андыктан келиңиздер, шашпастан туруп бунун сиздерге айтып өтөйлү. Бул кадимки эле Toyota'нын мотору, 4 цилиндр, 16 клапан. Аттын күчү болсо 181 аттын күчү бар. Көпчүлүк учурда шашылып кетип түрдүрүп укпай калып туруп комментарияга канча аттын күчү бар жазып койсун дегендер болду. Антан акырына чейин көрүңүздөр. Бул көрөтөсүздөр, чисто японский Корея үчүн чыгарылган автоунаа. Мунун расходун айтып кете турган болсок, шаардын ичинде 11,5 литр, трассада болсо 6,4 расходлат. Ошондо орто эсеби 8,3 расход кылат экен. Шаарда дагы, трассада дагы жүрсөңүздөр 8,3 литр расход кылат. Шуна достор, 2,5 литр бензин, Toyota Camry 70. Шуна достор, мен сиздерге ар бир нерсесине токтолбостон кыска айтып өтөйлү. Андыктан азыр багажнигин ачып кандай чоңдук экен сиздерге багажнигин көргөзөйүн.
Мына достор, бұл жағынан кадимкилер бизге бензин құйылат. 95 құйсаңыздар жақшақ болот го дейм. Көрдүңүздөр, багажниги аябай чоң достор бұл. Байкы муну литр менен өлчөгөндө 493 литр багаждын объему 493 литр. Бұл жағын қарасаңыздар, бардық набор күлүштөр бар. Даже 8-10, 12, 13 баллон күлүш жана башка домкрат. Мунун астында болса, көрүп атасыздар, азыр мол жеринде мындай илгичи бар. Илип коюлду дагы. Андан кийин сиздерге көргөзөйүн. Запаскасы даже коюла элек. Көрүп атасыздар, бардыгы родной, оригинал. Бардыгы сонун. Эч кандай буралган эмес, эч кандай урулган эмес, бардыгы таза. Эми заводдогудай моторун ачтык, багажын ачтык, таза. Эмес кезек ички салонуна келип жетти достор. Ичин тартып көргөзөйлү сиздерге. Кеттик анда. Я бисмилlah. Мына достор, көрүп атасыздар, бул жагын көпчүлүк учурда мени айтпайлы койбойсуң дейт. Эми Георгиядан билсе, Георгиядан кызык, полный электропакет, электрозеркало, складывание жана башка. Көрүп атасыздар, электрический сиденье, кожаный салон, алды болсо мындай палас, полиптери дагы мындай паластан экен. Toyota Camry, Camry деген жазуусу бул жагында да накладкалары бар. Жылы болсо 2018, сиздерге мына жактарын көрсөтөм, мына жактан көрдүңүздөр, 218. Мен дагы айта кетчү нерсе достор, муну эсиме түшүп кетти. Мунун ордугу, массасы канча болот, канча болду экен деген досторго 1 тонна 555 килограмм экен достор. Ушундай достор. Андыктан мен эстеген сайын муну сиздерге айтып бере берейин. Андыктан бизден алыстасаң бизге бирге болуп туруңуздар. Көрдүңүздөр, бул жагындагы блокировка же кандай билгендер комментарийге жазып койсоңуздар. Мен жакшы деле бу комплектацияларына түшүнбөйт экенмин. Мен колдон келишинче сиздерге айтып беришке аракет кылып атабыз. Подушка безопасности, мультируль, көрүп атасыздар, азыр мен сиздерге муну чоң дисплей, камера задний вида, бул жактан бардык управление, автомат, 6-ступенечный автомат коробка. Бул жагын көрсөңүздөр, подогрев сиденья, подстаканник. Жана башка бунда бул машинада подушка безопасности airbag айтып өттүм. 6 подушка безопасности бар. Мына водительский жакта, шопур жакта жана алдыңкы жана өйдө тарабында жайгашкан. Бул тарабында да жайгашкан. Жана мен сиздерге көргөзөйүн. Мунун аркасында дагы, арканкы сиденьяларында дагы подушка безопасности бар. Шуна достор, азыр мен сиздерге бул машинанын пробегин көргөзөйүн. Мына машина жүрдү. Көрүп атасыздар, бардык датчиктери иштейт. Бираз күтө турсак, азыр көрсөтөт 31564. Оригинал пробегте достор. Дисплейин көрүп атасыздар, азыр аркага сала турган болсок, арканы көргөзчү камерасы дагы аябай тунук, аябай сонун көргөзөт экен. Бул старт кнопкасы, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бизде азыр кнопка менен жүргөн машиналар мода болуп аттыр. Мына достор, бул да кнопка менен жүрөт экен. Антан модадан калбастан ушундай машинаны алып миниңиздер демекчимин. Антан достор, мен сиздерге көрсөтө кетейин. Мунун аст тарабынан бул панорамный крыша, көрүп атасыздар. Панорамный крыша. Аябай чоң подлокотник. Бул жагы бардачок, астына чатырган болсок, көрүп атасыздар. Аябай кенен, сонун машина экен. Муну айдасаң өзүңчө эле бир рахат алат экенсиң машинандан. Бисмилlah деп арка тарабында отура турган болсок, аркасында аябай орун кенен, бою узун чоң адамдар деле, семиз адамдарга деле байкы ыңгайлуу. Арка тарабынан сиздерге бир сыйра бул машинаны көргөзөйүн. Панорамный крышаны айтып өттүк. Жана аркасында дагы мындай плафон, аркасында дагы авторегистратор, алды жагында дагы мен сиздерге жана көргөзбөй калдым окшойт, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Авторегистратор турат алды жакта дагы. Ушундай достор, аркасында дагы телефон заряд кыла турган ушундай USB-ге выходтар бар экен. Camry деген поликтери, кожалары аябай жумшак, аябай сонун экен, качественный. Караңыздар. Аябай сонун машина экен. Шуна достор, бул сыртынан повторитель поворотниктери дагы бар, көрүп атасыздар. Асты жагында жайгашкан. Бул машинаны сиздерге колдон келишинче бир айтып деп түшүндүрдүк окшойт. Кимде ким ушундай Toyota Camry алгысы келип, мындай кыял кылып акча жыйнап жүргөн болсо, анда кайрылсаңыздар, сиздерге японский сборка, комплектациясы жакшы, урулбаган, краска болбогон, пробеги аз машиналарды жөнөтүп беребиз достор. Антан кайрылыңыздар. Бунун Кореядагы эле баасы
көпчүлүк учурда биздикилер шашып кетет. Баасын айт, баасын айт. Орустар обзор кылат го. Обзор кылганда баасын айтпай деле обзор кыла берет. Жарым саат болсо эле көрүп отура бересиздер да. А биз тартсак эле обзор кылып, сразу эле баасына шашып кетесиздер. Антон достор, бунун Кореядагы баасы $22,000. Bunun $3,100 растаможкасы болот. $2,000 жол киреси. Көпчүлүгү Кыргызстандан деле алсак болот бул акчага, Россияда деле арзан дегендер комментария жазып бар болбостон ошол жактан ала бериңиздер. Ал жакта российский сборка, бул болсо чисты японский сборка. Японский мингендер өздөрү билет. Ушундай достор. Анықтан көңіл буруп акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык. Катуураак сүйлөп койгон болсок үзүр, баарыңыздар туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Анықтан биз менен болуңуздар достор. Дагы жакшы чоң машиналарды, жаңы машиналарды тартып көргөчтү улантабыз достор. Анықтан көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңызга рахмат. Жана биздин описанияда Instagram баракчабыздын ссылкасы болот. Ошол жака сөзсүз каттала кетиңиздер. Анықтан биз видео тартсак YouTube'га киргизебиз, сүрөттөрдү болсо Instagram баракчага, Telegram группага жайгаштырабыз. Ушундай достор. Биздин каналда кимде ким биринчи жолу көрүп жатса, подписаться деген кнопканы сөзсүз баса кетишти унутпагыла достор. Баарыңыздарга ушундай машинаны алып мингенди насип кылган болсун. Рахмат баарыңыздарга. Аманчылыкта көрүшөлү.